Men geçe bir Jogorku Kеңешке Алмаз Акынжанович бул дагы bir нерседен эме берет да, кабар берет. Жогорку Кеңешке ушул 5-чи микрорайондо жана Жөкүрдүн колунан 3 бирдей баласынан ажыраган 82 жаштагы эне адилет издеп Жогорку Кеңешке келиптир. Бул эненин айтканына угуп отурсак жүрөгүм тилине чындап эле. 9 айдан бери дейт, мен 3 баламы жоготконум аз келгенсип дейт. Азыркы күнү тергөөдө ошол Зөкүр бала кайрадан мурдакы көрсөтмөлөрүн танып, мен кызыма дейт, ошол балдарын өзү өлтүргөн деген жала жаап тергөөдө мына ушундай иш кетип атат дейт. Бул мен дейт 3 баламан ажырап мынандай канжутуп отурганым аз келгенсип дейт. Эми дейт, мен кызыма жала жаап ушундай кайра күнөөнү ошого оодарып аткандыгы өзү жазадан качыш үчүн. Бул өтө чоң мага мындай сокку болуп атат. Ошон үчүн үйдө отура албай калдым, тынчып отура албай калдым деп Садыр Нуркожоевичке дагы, Курманбек Зулушевичке, баш прокурорго дагы, Камчы Кыдыршаевичке дагы кат жазып, анан дагы адилет издеп, ушу Жогорку Кеңештин эл өкүлдөрү эле деп мына бизге келип ушул жерде 2-3 күндөн бери жүрөт. Биз мына эртең ошол боюнча дагы бир чоң заседание өтүп, тиги укук коргоо органдарына эскертүү берген атабыз. Себеби 3 бирдейинен адамды өлтүргөн адам бул эң жогорку жаза, кылмыш жазасын алыш керек. Буга биз Жогорку Кеңеш катуу турушубуз керек. Жамиля Кубанычбековна, ушуну Жогорку Кеңешке ошол аял 82 жаштагы энебиз ушундай өзү 9 айдан бери адилет издеп таппай, акырында окуя жанагындай болуп өзгөрүп кетип атканда тынч отура албай келгенине биз дагы реакция берип, ошонун адилеттүү чечилишине сөзсүз көзөмөл жүргүзөлү деген ниетте сот органдарына, укук коргоо органдарына, тергөө органдарына келишип алып туруп, кылмышкер жазадан качып кетпеш үчүн чоң көзөмөлдү коюшубуз керек деп ойлойм.